Бул болсо мына кээ туугандар, бир эшектин акчасына келет, бир эшектин. Эшек канча пул Кыргызстанда? Эшек канча пул? Кытайлык кыргыз ошол Мамбет Курбан аттуу кыргызга $132.500 алданып калдык. Мамбет, сен адам болуп өзүң реклама кылып, акчаларды алдырбадың беле? Мына эшектин пулу Мына турушун кара, мына дозуңун. ар жак эл менен жеп атат. Же кам өлүм, же кам ошол же элде кутулбуз. Sen de tam atıp yok kılış gerek. Ошо фирмада мен ошо эме группадан таптым, TikTok'тан көрүп. Ого жаздым мен. Эме ишинеме машина алып бересиң десем, алып берем деди. Сени көз издам чегинде гана чечсем сен менденчи. Сен Менен да издам чегинде гана сүйлөшөм. Аяш экен бар, менин Аяш экен бар. Сакчыда иштеген. Койчу телефонду. Каямды чегерек. Банк менен через банк эле акчалар жөнөтүп, анан бул жерде Кытайларга салып берип, алардын электронный кошелекторуна түшөт да. Азыркы учурда только через контракт иштеш керек, через банк. Ал ошол кайсыл товар болобу, техника болобу, ошол контракт жүрөтөт. Арбаңыз урматтуу көрүүчү, аты жөнүм Кайрат Кенжебаев. Бүгүнкү чыгарылышта Кытайдан автоунаа алдырам деп, шылундардын кылтагына илинип, ири суммадагы акчаларын алдатып жиберген жарандардын көйгөйүн иликтейбиз. Кызыктар алдыда биз менен бирге болуңуздар. Экономикасы дүркүрөп өсүп жаткан Кытай эл республикасы менен иш алып барган жарандарыбыз арбын. Барган сайын кызматташууга кызыккандардын саны да өсүүдө. Бирок арасында шылуундардын кылтагына илинип, алданып калгандар да жок эмес. Биздин редакцияга кайрылган Аман Бектемировдун айтымында ал Кытайда иш сапары менен жүргөн кезде теге кыргыз Кытай жараны Мамбет Курбан аттуу жаран менен TikToktон байланышып таанышат. Андан соң Кытайдын Гуанчжоу шаарында жолугуп, Кыргызстанга арзан баада автоунаа жөнөтө алам деген Мамбет Курбан өзүнүн кызматын сунуштайт. Ал жабырлануучу Аман Бектемировду Кытайдын бир канча шаарындагы авто салондорго алып барып, сыйын көрсөтүп, убадаларды берип, ишенимине кирген. Биз ошол Кытайга барып, Кытайдан кытайлык кыргыз Мамбет Курбан аттуу кишиге $132.500 алданып калдык да. Ал иши кандай болду? Биз 2024 жылы октябрь айында баштарында, сентябрь айынын аягында, октябрь айынын баштарында Кытайга барганбыз да, Гуанчжоу шаарына. Ал жактан Кантовская выставкага барып жүрүп, анан TikTok аркылуу Мамбет Курбан менен кытайлык кыргыз менен таанышып калабыз. TikToктон көрүп атасыз да? Ооба, TikToктон көрүп атабыз да. Анан ал болсо мени жолугууга чакырат да, жолугалы деп кайра чалып. Анан мен макул болуп, Кантовская выставкага местамды жөнөтөм, ошол жака мага келет ал киши. Келип ал экөөбүз жолугабыз. Жолугуп анан Мамбет ошол жерден кафеге алып барып, ошол жерден тамак үстүндө сүйлөшүп отурабыз. Анан ал айтат да мени Кытайдын ичинде эле Синьцзян провинциясына жана ошондой эле Казакстан, Өзбекстан, Россия бардык жака машина жөнөтүп иштейм деп айтат бул киши. Анан ошол жерде сүйлөшүп отурсак эле, бул дагы айтат, ошол кытайлык кыргыздар ошол жакта бардык көп техника, машина менен иштегендердин бардыгын мен үйрөткөм, ички Кытайга мен алып келгем деп. Азыркы учурда мен жалаң гана өзүмдүн бир туугандарым менен иштеп калдым дейт да. Анан кыскасы ошол жерден баягы Кыргызстанга патриотмун деген бир толук ишеничиме кирет да. Анан ошо мен эртең аман жолугалы дейт. Ар бир машинадан ошол $300 где-то $600 чейин пайдасын сага чыгарып берем дейт. Азыркы учурда ошол Ошто Нурислам деген компания дагы бир компаниялар менен биргеликте иштеп атам дейт да бул. Машина салып активно иштеп атам. Сен да мен менен иштеш деген сунушту киргизет. Бир жума, бир жарым жумадай Гуанчжоудагы бардык автосалондордун баарын кыдырабыз да. Бул мен көтүп жүрсүң да? Ооба. Ал айтат, ошол бул менин досторум деп Гуанчжоудагы бардык автосалондорду кыдырабыз. Жүрүп анан Шынжын деген шаар бар Гуанчжоудо жанында. Ошол Шынжын деген шаарга досторум чакырып атат, барып келели дейт да. Все деп ал жака барсак, ошол достору
якобы досторум деп тааныштырган, бирок достору эмес экен да. Бул көрсө ошол ушинтип ал экен. Анан ошол жактан бир где-то баргандан кийин кеч бардык. Ошол күнү кытайлар ханзоларга жолугуп отуруп сүйлөшүп. Анан 1-2 саат, 1-3 саатта тамактанып отуруп да сүйлөшүп. Анан алар баягы машиналарын баягы көргөзүштү да. Көп машинаны көргөзүп. Ошентип ал жактан 2 күн ал эртеси күнү да жолукту алар менен. Жолуган 2 күн жолукканда бул контракт түздү да. 90 машинага контракт түздү. Ал адамдар менен. Адамдар менен контракт түздү. Анан ошол учурда мени видеого тартып коюп, мынакай мен контракт түздүм, сен тартып бер деди да. Мына биз контракт түздүк деп, ишти баштай берели деди. Анан Кыргызстандан ошол Мирбек Байкеме тааныштыра мен телефон аркылуу буга. Ал буга чейин баягы Кореядан машина менен иштечи, алып сатып. Анан ошол менен анын да ишеничине кирип, баягы мына эниң жанымда жүрөт го, акчаны которо бер деп. Ал ошол компаниянын өзүнүн шотун сурайт. Шотун сураса, бул киши болсо, бул айтат да, менин өзүм компаниям бар, өзүм эле шотума салгыла, мурас чайна деп. Анан Кыргызстанда Ошто ошол Умсунай деген менин адамдарым, жана ошондой эле Гоюнда бир ханзо бар Кытай. Ошол менин ишеничтүү адамдарым, ошолор аркылуу эле акчаны батыраак которгула, мен бул жакта машина салайын деп айтат да. Анан мен ошо Кытайда жүргөндө эле Шынжын шаарында бул Мамбет Байкем Мамбетке акча которуп баштайт. Акча которуп баштайт. Анан бул Мамбет ошол бир туугандары менен Кадыралы, Жумалы досу, анан Сүйүн деген дагы жездеси бар. Ошол менен чогуу иштейбиз деген. Ошол досу дагы келди, Кадыралы да келди. Анан Ошто компанияда дагы бир Нурислам компаниясында иштеген дагы өкүлү келди, адам. Аларды көргөндөн точно андай ишенич пайда болду да. Бул чын эле айтып отур депчи. Ошол менен Кыргызстанга кетем мен. Кыргызстанга кетип, Ошол жерден сиз эмне ошо заказ берип койдуңузбу автоунааларга? ошол жерден биякта Байкем акчаларды которуп баштады. Аман Бектемировдун ишенимине кирген Мамбет Курбан Кыргызстанга арзан баада автоунаа жөнөтөм деп акчаларды алып баштаган. Жалпылап айтканда, Шылуунун колуна 132.500 АКШ доллары берилген. Алдамчылыкка шектүү Мамбет Курбан алган акчаларын тастыктап, Шандун провинциясынын Линиш шаарынан Аман Бектемировго кепилдик кат жана келишим жазып берген. Ошого экөөбүз неметип коелу. Ушуга. Кайсы жерге жазабыз? 45 күн деп жазбадымбы? Ушул жерден бир жерге жазып коелу мындай. Сен жазчы 45 күн. 25 деп могу жерге кол коюп да числону. Сиз да ошону жазып бериңиз, фамилия, имяңызды. Атыңды жазып берсең. Атыңызды жазып коюш. Числону да жазып коюш. Ол сен жазгандан болот. Карантин обязательствоны. Так, байке көз. Бирөөсү өзүндө калат, бирөөсү менде калат. Таанышып окуп. Анан мен Кыргызстанга келип, ошол менен. Анан заказ алууну баштадым да. Анан Кыргызстанга келип 18 машина заказ алып жөнөтөм Мамбет Курбанга. 18 машинаны жөнөтүп, 11 ноябрда келдим Кыргызстанга. Келип эле анан заказдарды алып жөнөтүп баштаганда ал жерден өзүбүздүн дагы байкелерибиздики бар. Анан клиенттердики дагы бар да. Жөнөтүп баштаганда эле ошол адамдар келип баштады да бул Мамбеттин аркасынан. Ушундай машинабызды чыгарып бербей атат, Мамбет алдап кетти депчи. Анан мен ар биринден звонить этип Мамбет менен сүйлөштүрүп берчим. Анан бул акыркы күндөрү айтып баштаган, Аман мага чалбай эле койчу, суранычы. Булардын машиналары бүт границада турат, просто документацияга кармалып турат деп ошентип берчи да. Анан акыркысында Максат деген бир байке келет, 1 жылдан бери ошол 20 000 долларын ала албай жүрүптүр Мамбеттен. Анан ошол келип эле анан Мамбетке звонить этип, мен телефонду берем ага. Берсем анан экөө телефондон урушуп кетти да. Телефондон урушуп кетти эле, ошондон кийин Мамбет менден связга чыкпай баштады. Ошол келип заказдар алып баштаганда элдер келип баштады, акыркы урушуп кеткенден эле сизге менен да байланышка чыкпай калды. Байланышка чыкпай баштады ошол менен. Анан берки бул заказ алганда кандай иниси, бир тууган иниси, досу, бир туугандары баягы неме кылчу да. Телефондон машиналарды көргөзүп, вин-кодду берчи, биз ошол вин-кодду договорго жазып бердик да бул жака.
Анан ошол иниси да албай баштады телефон трубканы. Мен анан ошол менен визага тапшырып, анан эмеге кайра Гуанчжоуга кеткенин аткам да. Ошондо кайра связга чыгып калды, эмесе байланышка чыгып эле мына машинаны жүктөп атабыз деп анан 16-январ күнү машинанын видеолорун жөндөдүк. Туугандар, машиналар жүктөлүп атат, көрсүңөр. Бирден жүктөп атабыз машиналарды. Мана. Бул жакта Ханзу тааныштарым бар эле, меники Кытай тааныштары бар болчу. Алар болсо баягы видеону жөнөтсөм, ал пробивать этишип туруп, анан машина калп экенин мага айтышты да. Ал машина башка бирөөлөрдүн машинасы экен. Визамды алып алып, билет алып 19-январ күнү Гуанчжоу шаарына барам. Гуанчжоу шаарына бардык эле Мамбетке звонить этип айтам да. Звонить этип айтсам, Мамбет ошол жерден эле анан баягы милиция заявление жазайын деп баргам, барып үстүнөн эле. Башка телефон менен Мамбетке чыксам, звонокту алды телефонду. Телефонду алып эле Мамбет ошол жерден айтып атат да, сен азыр милицияга берсең, сотко берсең, убакыт өтөт, аркы өлөт, берки болот деген шылтоосу менен, андан көрө мен сага машинаны чыгарып берейин. Заявление жазбай эле кое тур дейт. Анан мен баягы заказдар болгондуктан убакыт өтпөсүн, анда заказды алайын деп туруп, ошол менен макул деп бир жума күтөм да. 19-чу барып, январ күнү. Анан инисине дагы барып Шэньчжэн шаарынан жолугам мага. Жолуп албосо ошол 16 машинаны калп эле видео тарткан мойнун алат да. Ушул байкем айтты эле, ушул Мойнун алышты ошол. Мойнун алышып атат. Биз калп эле тартып койгонбуз, ошол сиздер переживать этпесин деп. Анан ошол менен февраль болуп кетет ба, бир жума анын Шэньчжэн шаарында жүргөндө. Февральда буларда Чаган деген майрам болот, жаңы жыл. То есть получается бир дагы компания, бир дагы неме иштебейт да ал жакта. Жаңы жыл майрамы болот. Анан ошол менен баягы 14-15 чейин созулат бул майрам. 14, 12, 13 числода звонить этип баштайм мен. Чаган учурунда бул звонить этип айтат, аман азыр бир да компания иштебейт, сен билесиң, бул жактан эки жактан сүрүштүрсөң деле болот. Мен сен машинаңды салып берейин дедим эле. Компания баардыгы жабык болуп атат. Чаган бүтө бермей, мен сен салып берем дедим. Ошентип майрам бүтөт. Ошол учурда мисалы мен аябай көп расход болдум да. Мисалы ошол учурда 6000 гостиница жаап жүрдүм. Ошол Чаган бүткүчөк деле $1000 тегерегиндей расход болуп кетти да, андан ашык. Жалпы жонуна 1 жылдын ичинде Кытайга 3 жолу барып, баргандай шылтоолорун уга берип тазаган Аман мырза акыр айга Кызыл Суу автономиялык облусунун Артуш шаардык сакчыканасына, башкача айтканда милициясына арыз жазган. Бирок жарытылуу майнап чыккан эмес. Анан Чаган бүттү, Чаган бүткөндөн кийин баягы калптарын дагы деле баштай баштаганда мен элчиликке чалдым. Элчиликке чалып, арыз таштап, консульствого бардым Гуанчжоу шаарына. Анан алар Мамбет менен түздөн-түз сүйлөшүп, анан элчилик чалып айтты, 24-числого чейин Аман бизге убада берди Мамбет. Ошого чейин чыгарып берип, кандай кыласың, күтөбүзбү деп. Анан макул, хорошо, 24-үнө чейин күтөйүн дедим. Ошол менен баягы 24-числода келди да. Ошол Гуанчжоудо эле күтүп жаттык биз. 24-число келгенден кийин бул болсо звонить этип айтты мага Мамбет. Шанхайда азыркы учурда 1000 машина турат. Ошол машина компания жүктөөлөрү менен сен ошол машиналарды алып кетсең болот депчи. 1-2 күн күтүп тур деди. 1-2 күн күтүп анан Шанхайга учуп барам. Шанхайга учуп барып бир жума жатам. Жатсам анан Мамбет кайра звонить этип айтат. 1000 машинаны өткөрүш аябай кыйын экен. 1000 машина компанияга. Убакыт көп кетип калат экен. Гуанчжоудо тем более жакыныраак, Кыргызстанга, Шанхайдан алсак. Болдучем ушул жерден эле жүктөп кетчи машиналарды. 1-2 күндө бүтөт деп анан машиналардын баягы кадыралы иниси видеосун жөнөтөт да мага. Бүгін сылаға 4 машиналар алды. Emin dökümentlerini götürüp, resmiyetlerini taktаtıp, en alsak bolot.
Hazır bu maşinalar muşulardın şirketinin namına jötkölüp keliptir. Mına bu dağı. Bu dağı. Анан нерв кетип аны менен анан кайра Гуанчжоого барам. Гуанчжоого барсам 1-2 күндөн машина жүктөлөт деп видеосун жөнөтөт. Видеолор бүт толук фактылар бар мендечи. Сүйлөшкөндөр ушул убакка чейинки WeChat'та. Анан баягыны дагы ал жакта Кытай Ханзу тааныштарым бар эле, ошолорго жөнөтсөм, как раз ошол салон тааныш экен. Мен алып барып келейин деп эле ошол күнү алып барышты да. Барып салонго барып көрсөк, ал 18-19 жылкы машина болуп, машиналардын баары 17-жылкы, анан Африка сатылып кеткен машиналар экен да. Аны да дагылдап коюп туруп, аны да мойнуна алышты да. Амандар ошо машина заказ кылып, анан машиналерибиз келбей атат деп калды. Ошол убакытта биз дагы барып калдык элек. Кытайга барып, ошол жерде бул мага видео жөнөтүп калды. Ошол машиналерди салган атат деп. Анан ал машиналер бирок бул жака айткан боюнча 2019 машиналер деген. Анан аны биз менен чогуу иштешкен кытайлар көрүп, бул жерде 2019 машина жок, 2017 деп калды. Ошол убакта Аман Кытайда болчу, чалып, байланышып, ошол тартып эме кылган жерине барсак, чындыгында эле башка машиналер болуп чыкты да, жок эле машиналер чыкпаган. Жок эле дегенде кандай башкага сатылып кеткен? Ооба, сатылып кеткен машиналер деди. Себеби дегенде 2017 жылдын машиналери бизге чыкпайт болчу. Ал убакта анан ал деген ал Кытай биз иштешкен Кытай менен тааныш, бул машиналерди мен башка мамлекетте саттым деп айтты да. Менде жок, 2019 жылдын машиналери жок деп айтты. Ошол эле убакытта биз Аманга чалып, барып, жолугуп, өзүбүз көзүбүз менен көрүп келгенбиз. Барсаңар ошону жалаң баары 2017 жылкы машиналер экен. Ооба, 2017 жылкы машиналер баардыгын бирден тартып, себеби дегенде ал айткан 2019 мына документтери деген даяр болуп калды, эртең машиналер чыгат. Мамед Курбан айтканда ошол да. Ошо видеодо экен да, кымбат ушундай видео жөнөттү, ушул машиналер чыккан атат, биздин заказдарыбыз уже чыккан атат депчи. Анан карап ушул машиналер чыккан экен десем, булардын 2019 жок, булардын баардыгы ал себеби моделден караганда деле билинет экен да 2017. Анан ал жерге барганда баардыгы эле кирип эле видеого тарталат экен. Жөн эле ачык эле мондай эле машиналерди токтотуп койгон жерлер. Мен деле кирип барып, "На, достор, мен Кытайдан заказ алам" деп тарта алсам болот экен да. Каалаган эле адам кирип тарта берсе болот. Ооба, ошондой эле ачык эле жер экен. Тиги машиналердин хозяиндары менен ошо биз менен иштешкен кытайлар тааныш болгон үчүн гана, ооба, биз ушул жерге алып келип токтотконбуз, булар башка мамлекетке чыгат деди да. Буга чейин бул мактанып жүрчү да, мен сакчыда өзүмдүн аяш байкелерим иштейт, сотто жердештерим иштейт, кааласаң каалаган жагыңа бер депчи. Буну болсо буга Мамбетке алданган адамдар абдан көп да. Бүт подтверждать этип берет. Мен эле эмес, өтө көп адам азыр алданган. Сен Кытайга барып жаздыңызбы? Ооба, ошого келип атабыз. Азыр Гуанчжоодон анан элчиликтен чалып калды. Срочно немеге бар деп, Кашкарга бар деп. Цзиньцзян провинциясына бар деп. Ал жакка барсам Мамбеттин дайы экөө күтүп аткан экен, үстүнөн арыз жазабыз деп. Алар дагы звонить этип, мен Гуанчжоодо жүрсөм, звонить этип калышты. Биздин баягы ортодо договорубуз жок, гарантияный письмобуз жок. Сен келсең ишти карайт булар депчи. Сенин артыңан биз дагы чогуу биргеликте заявление ишке ашыралы. 4 күндөн бери биздин заявлениябыз кабыл албай атат булар дейт да. Анан мен орто жолдон анан сразу Кашкарга учуп барам. Ал жерден Кашкардан мен барсам ошол эки жабырлануучу отуруптур, оштогу компанияда отурган, мурун иштешип аткан. Бардык дагы сакчылар мени көрүп эле анан Мамбетти чакырышты звонок кылып. Мамбет келди дагы сакчылар менен 1 саатта где-то немеге кирип кетти. Сүйлөшүүгө. 1 сааттан чыкты да сразу жанагы эки буга чейин алданган адамды чакырып кетти. Ошол жерден мага интересно болуп калды, кызык болуп калды. Эмне үчүн ишти чогуу карабайт, өзүнчө карайт депчи. Аларды чакырып кирип кетти да экөөнү мелдештирип туруп, кандай кагаз жүзүндө кетип жиберип туруп, анан сакчылар мени кабыл албай коюшту да.
Жок сен. Кабыл кадимгидей албай коюшту. Сен сотко бар, сага акча керекпи? Мына катуу сүйлөп эле. Биз деген камайбыз, акча керек болсо сотко бар депчи. А мен ошол жерден аябай мындай чырылып тура бердим да. Мыйзам боюнча силер арызымды кабыл алып, жөн эле мага кабыл алдык деген кагаз берип коела, бут басып келбейм силерге. Анан ошол менен баягы кеч кирип кетти да, эч кабыл албай коюшту. Посольствого, элчиликке чалып отуруп, анан эртеси күнү баягы арызымды кабыл алышты да. Ошоктон милициялар, сакчылары көрүшүп, бүт бардык доказательств, фактыларды бүт полностью чогултуп бергем чектен бери. Көрүп туруп, бул иш кылмыш ишине жатат экен деп кылмыш ишин ачып, 2 күн сурашат да буларчы. 2 күн сурап ачып, козгошот кылмыш ишин. Ошол менен визам бүтүп, мен Кыргызстанга келип, анан барсам, бул ишти сотко ашырып жибериптир. Кайра барсаңарбы? Сот кайра барсак. Анан помощницасы чыкты, жардамчысы. Жардамчысы чыгып эле, анан эмненин негизинде иш сотко ашырып жиберди. Эч нерсени көрсөткөн жок бизгечи. Даже ошол Максат деген байке баягы 1 жылдан бери алдап калган. Бул Кытайга кире албай, мага через доверенность арызын жазып жиберген да, менин атыма. Аны да кабыл албаштыр. Нагло эле айтышты, биз кабыл албайбыз деп элечи. Эми урматтуу көрүүчү, жарандарды магнитте тартып, Кытайдан арзан унаа салып жиберем деп далайды торуна түшүргөн Мамбет Курбандын TikTok'тогу баракчасына көз чаптырсак. Бул болсо мына кээ туугандар. Бир эшектин акчасына келет, бир эшектин. Эшек канча пул Кыргызстанда? Эшек канча пул? Ош Бишкек $8.000 туугандар. Карула өзүнөн өзү гибрид чыгарылган жылы 2019-12 Ростомошка өтө арзан десеңер туугандар. Мына машиналардын бааларын ачык экенин бир көрсөтөм бүгүн силерге. Бия диалам деген туугандарга мына азыр ишкер Кытайда дагы. Ассаламу алейкум, Мамбет Карабек, мына сиз алган машина келди. 0 пробег туугандар, Лишан L9. Салам туугандар. Алдыңарда турганы болсо BYD компаниясынын E2 деген машинасы. Салам туугандар. Алдыңарда бул турган машина. Карула деген туугандарга Карулладан дагы келдик. 9-13 машина келди туугандар. Honda деген туугандарга 33 машина туугандар. 1.5 объем гибрид тök май аралаш 2023-түкү. Мына алдыңарга азыр алып келген машинабыз BYD компаниясынын E2. Мага катталып алып бир талайык баскан туугандарга мынакей $19.000 лит. Ош Бишкекке $6.200 чыгарып беребиз туугандар. Оптон калсаңар $6.000 чыгарып беребиз. TikTok'то 85 миңге чукул катталуучусу бар Мамбет Курбан күн сайын жардамалык тариздеги видеолорду жарыялаганын көрсөңүз болот. Баракчасындагы видеолорунун айрымдары 1,5 миллион жолу көрүлгөн. Ал тасмада техникалардын бааларын эшектин баасына теңеп, арзан автоунаа деп укмуш жардамаларды жүргүзгөн. Бул болсо мына кээ туугандар. Бир эшектин акчасына келет, бир эшектин. Эшек канча пул Кыргызстанда? Эшек канча пул? Эгер эшек арзан болсо, 2 эшектин пулуна келет. Эшек кымбат болсо, 1 эшектин пулуна келет. Дал ушул эшектин баасына далай адам ишенип, акчасынан кол жууган. Алданган жарандардын видео кайрылуулары биздин колго да тийди. Төмөндөгү тасмадан аларды көрсөңүздөр болот. Мамбет, мына телефонду албагандан улам мынантип ызылдап, Памирди кармап, мынантип отурушат да, жарыми заявление жазган бул жердечи. Полный мына жерде чогулуп отурабыз. Мамбет, сен адам болуп өзүң реклама кылып, акчаларды алдырбадың беле? Мына эшектин пулу кыргыздар апарып иштеткенде. Сенин сөзүң менен мына келинге мен акчаны котортмамын. Канча айда? Кечиккен болсо, 40 күндө дегенсиң, 40 күндөн 3 өттүм. Мамбет, Кудайдан корктум. Бу дүйнөдө болбосо, о дүйнөдө алам. Болбосо, Кудай кааласа Кытайдан барып алып аламын сени. Капа болбогум, бирокчу. Мамбет, өткөндө айттым мен кыргызда. Ака сиздин акчаңызды билбейм, Памир билет дедим. Ошондо алдап туруп менен. Ана машина Кашкардан машина чыгарсаң эртеге мен да барып заявление жазам деп. Сөйтүп 6 ай мына 6 ай болду, 7 ай болду. Нече беркексиз бар сүйлөп чыккан. Сүйлөбөй эле койдум. Сүйлөп көр. Мамбет, машинаны алдым дедиң эле албапсың. Бүгүн чалып сүйлөштүк. Эркекчилигим шунчалык болот да эми. Кудайдан корк. Мына отурушун кара, мына дозуңун. Бар жок эл мени жеп атат. Же кам өлүм, же кам ошул же элде кутулдук. Акыйкатында 1 сом пул чөтөккө салсам 1 жан. Элдин баарын акчасын так которуп бергем, эл келип мени жеп атат мына Кыргызстанда.
сен же каматып жок кылыш керек. Мына полный аксакалдар, полный аксыл улук келди атайын. Мына пулду табасың болуп атат бүгүн. Мамбет сен каяктан болбосо бүгүн Ак машинаны деле албапсың, мына аз баркыстайга чалдык. адам экен да, Алладан коркпогон адам ушундай ишти кылат. Короче, барып сүйлөштүк переводчик менен. Кызыл машинанын деле акчасын бербепсиң, акты сатылып кетти, бөлөк адам алып кетти акты. Акчаны котор. Мошенник, ал ушунда мен канча жолу урап болдум. Айон таяр дейт. Трай апарасың жок, айонда жок, башка да жок. Онун мына машина таяр дейт. Бул жарандар чындык таба албай ара жолдо калып, айрымдары адамдардан алган акчаларын кайтарып бере албай, Мамбет Курбандын айынан түрмөдө отурушат. Ал эми кытайлык кыргыз Мамбет Курбан болсо, TikTokко видео жарыялап, башкалардын башын айлантуу менен алек көрүнөт. Мамбет Курбандын дагы бир курбандыгы Абдыкалык Маматбеков ал учурда Тажикстанда камакта жатат. Анын уулу Абдусалам Орозоев менен байланышып, андан кантип Мамбет Курбанга алданып калгандыгы боюнча суолдорду узаттык. Тажикстанда атам өзү илгертен эле машина менен бизнес кылчу да, өзүчө иш кылчу да. Анан биринчи тажиктар өздөрү чыязга чыгат да, анан кийин ал орусча түшүнбөйт. Анан кийин бул кыргыз экен, сүйлөшүп көргөн дейт. Анан кийин атам макул болот да сүйлөшөт. 2024 апрель айында сүйлөшөт. Апрель айында анан кийин сүйлөшөт да, анан кийин Мамбет Курбан менен сүйлөшүп, болду аксакал, машина чыгарып берем. Менде арзан варианттар бар, кандай машиналар керек дейт. Анан кийин айон чыгарып бергин дейт. Анан кийин хорошо, айон чыгарып берейин. Анан кийин атамдар айтат, болуптур анда бирөөнү эле чыгарып бергин, биринчи бир акча бир эле машинага салалы акчаны. Ошону чыгарып бер, анан кийин дальше көрөбүз дейт. Анан Мамбет айтат, жок, мен бирөөнү чыгарып бербейм. Чыгарсам бир 5-6 чыгарып берем. Бирөөнү чыгарып бере албайм дейт. Анда азыр бизде бирөө эле акча бар дейт. Бир эле машинага жеткиде акча бар десе, жок, акчаңарды топтогула. 4-5 машина болгондо анан кийин чыгарып берем дейт. Анан арадан өтүп туруп, ошо ноябрь айы келет. Апрелде сүйлөшкөн бойдон ага чейин өзү кечке чалып Мамбет Курбан. Аксакал, ой, не кылдың? Акча таптыңарбы? Вообще арзан болуп атат, азыр налог көтөрүлөт, андай мындай. Тездетип жетишип калгыла мына жаңы жылга чейин деп өзү айтат да ошентипчи. Кийин акча таап салат тажиктердин акчасы ошо Тажикстанда. Алар ошко которот. Анан кийин ал жерде вопрос болот да, атам айтат, биз сага кантип ишенебиз, сен данныйыңа которолу, не кылалык дейт. Анан кийин ал айтат, мен Ош Бишкекте офистерим бар, 2 жылдан бери иштешем алар менен. Силер ошо өзүңөрдүн кыргызыңарга барып, акчаны бересиңер, ошол жерде договорду түзөсүңөр. Анан мен силерге акча, машина чыгарып берем дейт. Баягы 4 машинага төлөнгөндө, мына 5-чи машинанын жарымын хотя бы берип турайын, бир 30-40% десем болуптур деп $2000 ошол жерден алат. Мен учурат Шынжыңга баргандан кийин бир досу менен ийниси тосуп алат меничи. Ошо декабрдын 12-синде же 11-инде ошо тосуп алат. Тосуп алып, анан кийин алар алып барып көрсөтөт. Ошо салондо машинаначы. Мына жерден тандагын дейт. Анан кийин машинаны тандайм. Анан кийин тандагандан кийин 6 машинаны тандап, ручной жууп тазалап, эми Мамбет айтат, жууп тазалап неме кылгыла, бир жуманын ичинде КамАЗ барып жүктөп кетет, трал барып жүктөйт. Ошого жууп даярдап койгула дейт. Көрсө, документ бүтө эле немелерди, машиналар көрсөтүп коюптур да магачы, ушулар тандай бергин деп. Анан арадан бир 10 күн өтөтчү. Бир жумадан кийин кечке чала берем Мамбетке, кое тур, мына ишим бүтпөй атат, машина кетип атат. Ошо уйгурларды жөнөткөм, машинасы бузулуп калыптыр деп ошентип ар кайсы шылтоолорду айта беретчи. Анан күн өткөндөн кийин айтам, силер мени алдап атасыңар. Кытайда ошончо чоң Кытайда кандай машина жок жүктөп кете турган. Давайте анда мен өзүм машина табайын да жүктөп кетейин. Десем болуптур дейт. Анан кийин ошо бойдон Мамбет телефон албай коет. Берги досу менен, иниси менен жанымда. Анан кийин айттым, мен уже 10 күндөн ашты. Мен барып милицияга кайрылам. Силер алдап атасыңар мени дедим.
Десем, жок, иним биз сени не кылып алдайбыз, андай мындай деп. Ага чейин анан посольстводон мага чалып калат. Виза бүтүрүп берген эже ошол моментте чалып калат да, Абдусалам, сени издеп атат милициялар, сен баргандан кийин неге регистрацияга турбадың? Баргандан кийин гостиницада турушубуз керек экен да, бизчи. А мен турган эмесмин. Алар ошо квартира снимать эткен күнү ошолордун үйүндө болгонмун да. Ал эже чалат, тез гостиницага барып, ошол жерге жайгаштырып, неме кылышың керек, болсо штраф салып, сени депорт кылат дейт. Эже мен биякта өзүм алданып жүрсөм, десем, ошол гостиницага баргын дейт. Ошол күнү анан кийин бергилерге айттым, мен гостиницага барайын. Учетко коюш керек экен, гостиницага барып күтүп турайын десем, болду деп анан гостиницага алып барат, ошол бойдон экөө тең качып кетип калат да. Жалпысынан канча сомго алып кетти? Кандай? Жалпысынан канча акча калдады? $30.800. Биз бул окуяны кененирээк иликтөө максатында Мамбет Курбандын TikTok'тогу телефонуна кардар катары байланышып, Кытайдан арзан баада автоунаа буйрутма кылуу боюнча кайрылдык. Аны менен сүйлөшкөнүбүздө Мамбет Курбан Кыргызстанда тиешелүү адамдары бар экенин айтып, иш кеңселеринин даректерин жана телефон номерлерин берди. Эң астындагы 0468 деген Абдулла деген акамдын номуру да коштук. Өзбек улутунан өзү. Ошол шеф ошол немедекичи. Анан калгандары баласынын номуру, анан тууган номуру дегенде. Ушу Абдулла ака менен бийбаста сүйлөшсөңүз да боло берет. Кааласаңыз баласы менен сүйлөшсөңүз деле боло берет. Биз Мамбет Курбандын берген телефон номерлери аркылуу Ош шаарынан Абдулла аттуу жаран менен байланыштык. Сүйлөшүү учурунда ал болгону 3-4 күн мурун Мамбет Курбан менен TikTok аркылуу таанышып, иштешүүгө белсенип жатканы маалым болду. Абдулла мырза элден заказ алып, 1-2 күндө акчасын Кытайга Мамбет Курбанга автоунаалар үчүн жөнөтмек экен. Азырынча жагдайлар такталганга чейин акча жөнөтүүнү токтотуп турду. Сиз кандай болуп таанышып калдыңыз? Кандай болуп иштешип атасыз? Ошо фирмада мен ошо группадан таптым, TikTok'тан көрүп. Ага жаздым мен. Машина алып келишим, алып бересиң десем, алып келип берем деди. Анан качан иштеп атасың десем, көп болгон жок деди. Иштеп атам. Кыргызстанда чыгарып берген машиналарды көп машина чыгарганмын деп ошо деди. Оттон Бишкектен чыгарып берем адамдарга деди го. Таанышканыңызга 3 күн болду. Почти 3 күн, 4 күн болду да. Жогорудагы маалыматтар белгилүү болгондон кийин биз кайрадан Мамбет Курбан менен байланышып, жабырлануучу Аман Бектемиров менен биргеликте сүйлөшүүгө аракет кылдык. Бирок Мамбет Курбан ар кандай жүйөлөрдү, шылтоолорду айтып, акыры аягы сөккөнгө чейин барды. Мамбет, мейли сен эч кимди алдабасаң, анда неге TikTok'уңду өзгөртөсүң? Неге WeChat'тан мени блокировать этесиң? Неге TikTok'торуң полный жабык, группаларың жабык? Мен TikTok'то өзүмдүн TikTok'тон жабамбы, ачамбы мен өзүмдүн ыктыярым. Сен эч кандай чектеле албайсың, биринчи. Экинчи, WeChat'та сен эмне деп жазып атасың сен? Сен экөөбүздүн жумушубузду милиция текшерип атат, туурабы? Милиция чечип атат. Милициянын чечимин колуңа алдыңбы? Эми сотко бар, соттун чечимин күт. Сен неге мага аны айтасың? Алдамчы сенин алдаган боюнча 1 жылдан бери менде фактылар бар да, мынаке Шанхайга жөнөтөсүң, мынаке деп Лени шаарына жөнөтөсүң, Гуанчжоого жөнөтөсүң, алдайсың, посольствону да алдайсың сенчи. Анан сенин артыңда толгон токой мына алданып жүргөн менде азырдын группада жайнап турат да, ыйлап жүрүшөтчү. Анан кел ошолорду сакырсын алып келип сен мындай кепти чоң айтпайчы магачы. Кылган болсом ошол адамдардын баарын эстип алып 30-40-50 100 адамды эстип алыпчы. Кытайга келип милицияга бересиңби же сотко бересиңби бере бер, мен убактым бар, мен барып сен менен жолуккангачы. Сен Кытайга келгенде деле жолуктук го. Эмне эми Кыргызстанга барып алып эми алыстан ташатып атасың? Сен Кытайга келгенде мага качан жолуктуң сен? Сен ошол жерден 5 мүнөттө башыңды ийкеп африз деп отурсам отуруп 5 мүнөттөн кетип калдың го куйругун кыпчыган бойдон.
Андан кийин өзүнчө тетиги сотто байкен бар. Sen ököz süreç oturan yerden ötüp götü. Sen ököz nizam çekinde gana seçeceğim sen mendençe. Sen Onur meninden nizam çekinde gana söylüyorsun. Аяш экен бар, менин Аяш экен бар, сакчыда иштеген. Koydu telefondu. Kayağımız çekerek. Анын боюнча коркутканда видеолор бар, мен бул жактан сиздерге редакциядан эметем. Эгер сен мени милицияга берип же ушундай кыла турган болсоң, анда 500 000 койду сенин төлөйсүң деп мен коркуткан эмелери бар да, видео. Сен деле бардың башлап чеч меникин берип кой десең, ар кандай сылтоо менен созууда убакыт, э? Ой, мынакей машинаны эртең жүктөйбүз деп аткан видеолорунан бери бүтүн сиздерге жөнөтөбүз. Бул бир гана мен эмес, толтур адамдарды алдыган. Ал адамдар дагы өзүлөрүнүн эмесин берет, көрөсүздөр. Азыр монтелер акчаны заказды алат дагы жөнөтпөйт болду. Акчаны машинаны алат дагы, мисалы, жаңы иштешебиз деп аткандарга 1-2 машина чыгарып берет. Андан кийин арзан чыгып атат, 3000 долларга, 2000 долларга дейт. Бир крупный сумма акчаны котортуп алат дагы, анан бир шылтоолор менен жүрө берет да, катып калды, бир майрам болуп калды, кое тур, антип тур, ментип тур деп ошол менен анан жылдар өткөн сайын адамдын нерви кашыйт да. Кыйкырып сүйлөгөндө сен эмне кыйкырасың, кааласаң анда бар, тияк бар, бияк бар. Барсаң сотко бар, полицияга бар, Кытайга кел, ишиң чечип ал. Ушундай мамиле кылып берет да бул. Кайрачы. Менде 1 жылдан бери азыр могу сүйлөгөн боюнча 1 жылдан бери толук фактылар бар да, алдып аткан боюнча. Телефон толду. Толтура фактылар бар. Ушул сүйлөп аткан сөздөр боюнча кайра эле өзүн көп кишини алдаган боюнча. Иликтөөнүн жүрүшүндө биз Мамбет Курбандан алданган башка жарандар менен да байланыштык. Канышай аттуу айым менен баарлашканыбызда Мамбет Курбан акчаны алгандан кийин убадасын аткарбайт, ар кандай коюндай окшош шылтоолорду, жоопторду берерин билдирди. Ошолорду мына сентябрдын 25-inde акыркы суроо чыгарып берейин. Мен бир аз азыр кыйналып аткан болчумун. Ошол малда малдарым бар эле сатып берем деп биз жөнөткөн да Кыргызстанга. Акыркысында баягы сотушконудачы. Ошол боюнча да. Биз уже мен визам бүтүп Кыргызстанга баса бергенден кийин ал башка теманы өтүп кетти. Дагы бир болсо келип суттушубуз. Иши кылып 1 жылдан бери Менде да голосовойлор бар, полный таштап берейинби? Ооба, мага силер 30-40 адам келип Кыргызстанда мени сулатуучу адам эмес белеңер, силер полный TikTokко, YouTube'дарга жамандадыңар, колуңардан эч нерсе келген жокко, оңойсулук менен акчаны мен ала албайсыңар деген голосовойлор бар. Калсаңар запись кылып туруп полный таштап берем. Иши кылып 1 жылдан бери ар кандай шылтоолор менен иши алдап жүрөт да бул. Шылтоону айтып жүрөт да, ооба. Сыздатып. Биз барганда чыгарам дейт, биз кайтканда чыгарбайм дейт. Ошол үйрөнүп алыптыр да. Азыр эми мага неме деп атат да. Эми келип туруп сотко ачырсаң, сотто дейт 6 айда 1 жылга алып, сотто 3 жылга деп сот жүрө берем. Мен оңойсулук менен бербейм бул акчаны депчи. Бул мен сакчыда дагы, сакчыда менин Аяш акем иштейт, сотто дагы туугандарым иштейт деген. Ошентип жүрдүк го жанагы күнүчү. Өзүнчө бизди тегине албайт. Бул менин Аяш акам болот, тергөөчү менин акам болот. Силердин колуңардан эч нерсе келбейт деп. Биз жабырлануучу Аман Бектемировдун иши боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине кайрылдык. Алар төмөндөгүдөй жоопту беришти. Азыркы учурда Мамбет Курбан WhatsApp жана Telegram'да түзгөн тайпалары бар. Ал жерлерде Кыргызстан менен расмий түрдө иштеп жатабыз, келишимиз бар деп адамдардын башын айлантууда. Бирок өзүңүздөр көп болгондой бул маалыматтар чындыкка такыр дал келбейт. Сураныч, алдамаңыздар. Бул жагдайларга байланыштуу биз Кытайдан автоунаа жана техникаларды буйрутма берүүдө туура жана мыйзамдуу жолун билген атайын адис Кымбат Эргешова менен баарлаштык. Ал алдамчылардын колдонуп келе жаткан ыкмаларын, жолдорун ачыктап берди. Адистен берген кеп кеңешине кулак салыңыз. Ооба, башында деген менде деле болгон, ошо бул жердеги ортомчу кытайлар акча салып, ана машиналарыбызды бир 2 ай
2 айдай күткөн убакыттар болгон да. А биз уже барып ал жакты өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп келгенден кийин машинелерди бул жакка чыгарыш үчүн атайын экспортный компанияларга через банк эле акчаларды которуп, себеби дегенде бизде ошо Кыргызстандан Кытайга өттү деген кагаздарыбыз болот. Азыркы учурда только через контракт иштеш керек, через банк. Ал ошол кайсыл товар болобу, техника болобу, ошол контракт жүрөтөт. Ал контракттын эмесинде машиналанын случаясын айтып кетейин, вин коду, өңү, түсү бардыгы жазылат. Анан ошол компаниянын репутациясын көрүш керек. Буга чейин багы ар кандай алдамчы жолдорго туш болгон эмеспи? Компаниянын өзүнүн шоту бар. Анан контрактка жөнөткөн шотту да көрүш керек. Ошол экөө совпадать этеби? Эгер жакшы репутациясы, сонун жакшы компания болсо, через банк иштешсе болот. Только через банк. Азыркы учурда WeChat аркылуу которуп атышат, анда данные жазылбайт да. Мындайча айтканда, эмне максатта? Толук элге салып эле жөнөп жүрөт экенсиң да. Ооба. Азыр ошондой учурларда алданып калган өтө көп адам бар. Мен азыр группамда эле бир 20дай адам жүрөт. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке, генерал Камчыбек Кыдыршаевичке жана ошондой эле бардык тийиштүү бийлик өкүлдөрүнө, эл өкүлдөрүнө, посольствого, тышкы иштер министрлигине бардыгына суранып кетебиз. Ошондой эле бардык соцсектордо отурган журналисттерден ушул видеону бөлүшүп, ошол үстү жактагы адамдарга жетсе, бул иш бат эле чечилет. Анткени бизде толук фактылар бар. Азыркы учурда видео материалдардагы чектер да бардыгы бар да. Ушул ишке кийлигишип берсе эле, бул иш бат бүтмөк да. Ошон үчүн бардыгынан суранабыз. Ушул иштин аягына чыгып берип коюңуздар деп. Урматтуу көрүүчү, бул Кытайдан автоунаа буйрутма берүүдө алдамчылардын торуна түшкөн жарандардын кайрылуулары боюнча иликтөөнүн биринчи бөлүгү болду. Экинчи бөлүгүндө дагы бир катар жагдайларды ачыктайбыз. Эгер ушундай эле жол менен буйрутма берүүгө белсенип жатсаңыз, абайлаңыз. Каражатыңыз аферисттердин колуна кетип калбасын. Буйрутмаларды расмий мыйзамдуу жолу менен берүүнү сунуштайбыз. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө саламаттаңыздар.